карапайым мүчөлөрдүн демилгеси менен уюштурулуп жатат бул съезд. 1 жылдан бери даярдык жүрүп келген. Ана финалдык стадиясы бүгүн болуп атат. Азыркы учурда Атамбаев деген ууран жазылган жок ал жерде. Тазалануу деп ал жерде турат, тазалануу. Анан ошол маселелер бүгүн каралат. Эгерде мындай жалпысынан карай турган болсок, бул партия бир адамга таандык эмес. Бул мен көп жолу бул маселени көтөргөм, көп жолу айткан болчумун. Урматтуу делегаттар, сыйлуу коноктор, тарыхый съездге Атамбаев, Алмазбек Шаршеновичтен чакырсактан келбей калышы бизди партиялашты өкүндүрбөй кое албайт. Өзүн өзү билип, өттүгүн төрүнө илип, көңгөн адатына салып, бизди тоготкону өтө өкүнүчтүү. Урматтуу партиялаштар, елибизди 6 жыл ичинде 2,10 миллиард доллар карызды 4,5 миллиард кажеттилик, анан да мен күнөбүз иш кылдым деп коет. Ушундай балп эттерме калпынын айынан кошуна мамлекеттердин залакасын ушу күнгө чейин тийип жатат. Баарыбызды эл алдында, журт алдында, арбактардын алдында уятка калтырып, ел караган бетибизди жер караттырып отурат. Бүгүнкү съездин чечимине менин бир гана сунушум, ушул партиянын убагында башкарып иштеп келдиби, ayağına müdösüne jetpey, yer için aktabay, mamleketin başında durup, mamleketli sazga batırganın için Atambayev el aslında cevap verip, hukukluk bağ verilsin. Ve gittir ayrılanıp oğlum aylanıktan, korku ozbatına taştan. Davay cevap versin elin aslında tuğanlar.